Бул дүйнөдөгү нерселерди сүйбөй берет туугандар. Туура керек. Ким кереги жок деп атат. Шариятыбызда bir адамга мейли балким 5 комната үй керектир. Ошол муктаждык ал. Аны сен дүйнө сүйүп атат экен анан үй салып башта мына дүйнөнүн аркасынан коолап башта деген нерсе билбейсиз ал. Сен тескерисинче эркек ошондой мүмкүн болсо жетип турса, эмнекен кызыңа өзүнчө комната, балаңа өзүнчө комната, өзүңө өзүнчө комната отургандай бир үй салып коюшуң бул муктаждык. Сала алсаң. Сала албай аткан болсоң, субханалла, бирөөнүн квартирасында турсаң да ал сенин милдетиң, үй бүлөңдө ошондо. Бул муктаждык. Эми мурунку заманда ат болуптур, эшек болуптур, качыр болуптур. Бул заманда такыр болбогондо бир кичинекей бир эмне Маздабы, эмне Матиспи, субханалла, ошондой бир үйгө кичинекей бир тегеренип турган темир керек. Эми айылда болсоң эмне экен? Ар айда, бер айда турган бир 5 коюң, бир уюң, бир жылкың болуп турган болсо, бул муктаждык. Бирок өзүңдүн субханалла, негизи өзүңө керектен тышкары топтоп баштасаң, анда буну уже дүйнө корлук деп айтабыз. Түшүнөсүңөрбү? Мына карзыңды төлөп алып тургандай, үй бүлөңдү кийинте тургандай, ошол эмесе субханалла керектүү нерсеге жетип турганча дүйнөң болушу бул шариятта шарт. Түшүндүңбү? Бирок айтайын дегеним, бул нерсенин баары меники деп ушул нерсе үчүн мисалы кээ бирлериңер бар, кошунаңардын мындай 50 сантиметр үчүн бычакташып кетпен дешип аткандар толтура. Бул мен айтып берем, не стоит да? Ал мындай татыгы жок, татыксыз нерсе. Талашып кереги жок, субханалла. Кээ бирлер бар, кадимде айтканда мен сурайм, эмне талашып атасыңар дейм да. Десем, уялышат айтканданчы. Менин жанымда туруп уялып атасыңар айткандан Кудай алдына барган жооп бересиңер да. Түшүнөсүңөр? Мындай акылга сыя турган нерсеби? Ошон үчүн субхан бул дүйнөдөгү нерселердин баардыгы тең сени сокур, дүлөй кылбай эле койсун деген сөз айтып турат.